Европа биримдиги Борбор Азия биринчи экономикалык форумунун алкагында министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Түркмөнстандын министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Чарык Ылыджов менен жолугушту. Маалымдалгандай, Акылбек Жапаров Түркмөн тарапка экономикалык форумдун ишине катышуусу үчүн ыраазычылык билдирди жана Түркмөнстандын Борбор Азиядагы маанилүү экономикалык өнөктөшү катары саналарын белгиледи. Бардык багыттар боюнча өз ара пайдалуу кызматташтыктын, анын катарында энергетика жана транспорт тармагындагы кеңири мүмкүнчүлүктөрдү канааттануу менен белгилеп кетким келет. Кыргызстан Түркмөнстандын инвесторлору менен кызматташуу жана өз ара товар жүгүртүүнү жогорулатуу боюнча биргелешкен аракеттери үчүн ар дайым ачык, деди Акылбек Жапаров. Түркмөн тарап кыргыз-түркмөн кызматташтыгына жана эки эл ортосундагы достук байланыштарды чыңдоого сапаттуу жана жаңы дем берүүдө үстүбүздөгү жылы президент Садыр Жапаровдун Түркмөнстанга болгон сапарынын маанилүү ролун белгиледи. Тараптар өлкөлөр ортосундагы соода көрсөткүчтөрүнүн өсүүсү байкалып жаткандыгына канааттануусун билдирди. Бул өз ара сооданы жогорулатуу боюнча мүмкүнчүлүктөрдү далилдейт. Энергетикалык кызматташуу жаатында министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Кыргызстанга ташылып жаткан Түркмөн электр энергиясынын, анын катарында Түркмөн жаратылыш газын ташуунун маанилүүлүгүн белгиледи. Мындан тышкары сүйлөшүүлөр алкагында биргелешкен Кыргыз-Түркмөн фондун түзүү, ошондой эле транспорттук, логистикалык жана маданий гуманитардык тармактарда өз ара аракеттешүү маселеси талкууланды.